Касым-Жомарт Токаев бүгін Улуттук илим жана технологиялар кеңешинин жыйынында сөз сүйлөдү. Мамлекет башчысы алардын артыкчылыгына жана стратегиялык маанисине көңүл бурду. Анткени инновациялар жана жогорку технологиялар доор келди. Андан тышкары мамлекеттер арасында, анын ичинде Борбор Азияда да алдыңкы чечимдерге ээ болуу үчүн атаандаштык жүрүп жатат. Казакстандын президенти жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдаланууга чакырды. Жалпысынан алганда өлкөдө акыркы жылдары илимди өнүктүрүүгө артыкчылыктуу көңүл бурулууда. 2020-жылдан бери билим берүүгө жана илимге инвестициянын көлөмү 5 эсеге көбөйдү. Изилдөө университеттеринин саны өсүүдө, алардын өндүрүш менен байланышы чыңдалууда. Қазір 300-ге жоқ коммерциялық жоба қолға алынды. Осылайша университет зерттеу Учурда 300-гө жакын коммерциялык долбуур ишке киргизилди. Ошентип университет изилдөө инновация коммерция чынжыры түзүлүүдө. Бул процессти күчтөндүрүү үчүн жакын аралыкта аны ишке киргизүүнү аяктоо керек. Дүйнөнүн 40 абройлуу университеттери менен өнөктөштүк мамилелер түзүлдү. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө чет элдик жогорку окуу жайларынын 33 филиалы ачылды. Технопарктар жана инжинирингдик борборлор түзүлүүдө. Улуттук илимдер академиясынын кадыр баркы бир топ жогорулады. Бардык аймактарда илимий кеңештер иштей баштады. Окумуштуулардын кызыкчылыктарын коргоого өзгөчө көңүл бурулду. Илим жана технологиялык саясат жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынды. Илимди башкаруунун жаңы укуктук модели түзүлдү. жаңа заң қабылданды. Ғылымды басқарудың жаңа құқықтық негізі қаланды.